Иерусалим шаарынын четинде жашаган 4 эгиз кыздардын 4-өө тең Куранды толук жаттап бүтүштү. Бул ийгиликтери мектепти да артыкчылык менен бүтүүгө жолтоо болгон эмес. Дина, Дима, Сьюзан жана Разан деген ысымдарды алып жүргөн бул кыздар Иерусалим шаарынан анча алыс эмес, Туба деген аймагында жашашат. Алар 13 жаш курактарында ыйык Куранды жаттап башташкан. Арадан 4 жыл өткөн соң 17 жаштарында аяктап отурушат. Биз бири-бирибизге аябай жакынбыз. Андыктан ортобузда эч кандай талашып тартышуу болбойт. Тескерисинче ар дайым бири-бирибизди колдоп турабыз деп билдирди Дина. Сүрөттө көрүнүп тургандай алар бири-бирине аябай окшош жана кызыккан нерселери да окшош экендиги аябай кызыктуу. Апасынын айтуусуна караганда 4-өө тапшырмаларын бирге аткарат. Чогуу ойноп, чогуу тамактанышат. Ал эле эмес 4-өө тең бир учурда ооруйт. Мүнөздөрү өтө жөнөкөй болгондуктан менин сөзүмдү эки кылышпайт. Андыктан кыздарым менен сыймыктанам деп билдирди. Азыр алардын жашы 18-де. Университетке тапшырууну көздөшкөн жана биргеликте дарыгер болобуз же болбосо инженер болобуз деп кеңешишкен. Өз-өзүнчө окууну элестете албайм. Андыктан баарыбыз бир жерде окууну каалайбыз дейт алардын бири Разан.